Doğru өзгөрткөн аял лидерлиги форуму Бишкек шаарынын четиндеги мамлекеттик резиденцияда өттү. Ага өкмөттүн, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү, ар кайсы тармакта лидерлиги менен белгилүү болгон кыргызстандык аялдар жана дубандардан келген кыз келиндер катышты. Форум Кыргызстандагы аялдар кыймылынын 95 жылдыгына, Бириккен Улуттар уюмунун аялдардын макамы боюнча комиссиясынын 65-сессиясына жана аялдардын эл аралык күнү боюнча жаштардын теңдик мууну долбоору тууралуу глобалдык өнөктүктөрүнө арналган. Бул форум өзү Кыргызстандын аялдардын лидерлиги буга чейин 25-жылы башталган, эми 96 жылдыгына карата азыр өткөрүлүп жатат. Былтыр тилекке каршы ковид кризиске карата биз 95 жылдыгын жакшы мындай атап кете алган жокпуз, ошондуктан бул азыр өткөрүлүп жатат. Өзү Кыргызстанда буга чейин дагы 2015-жылы 90 жылдыгына карата өткөрүлгөн ушундай улуттук форум. Форумдун башында аркасында өчпөс из калтырган кыргызстандык жана чет элдик аялдарды эскерген көргөзмөлөр өттү. Муну менен катар өлкөдөгү пандемияга каршы күрөштө аял затын эбегейсиз зор салымына арналган сүрөттөрдүн көргөзмөсү дагы уюштурулду. Жыйындын жүрүшүндө Кыргызстандагы аялдардын коомдук орду, алардын көйгөйлөрү тууралуу талкуу жүрдү. Анда кыз келиндерден лидерлер аз экендиги айтылып, Кыргызстанда гендерлик теңчилик аксап жаткандыгы белгиленди. Кыргызстандагы алгачкы жана жалгыз аял президент Роза Отунбаева аялдардын бийликтеги ордуна, алардын санына токтолуп, Кыргызстанда коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу абал кейиштүү экенине жана конституциянын азыр талкууланып жаткан долбоору боюнча президенттик башкаруу аялдардын катышуусун жок дегенде 24% камсыздарына дагы ишенбей тургандыгын айтты. Я посмотрела только что таблицу от 1 января. Мен 2021-жылдын 1-январындагы таблицаны карап чыктым. Орто Азияда бизге коңшу өлкөлөрдө, мисалы, Өзбекстандын парламентинде аялдар 30%-ды түзөт, Казакстанда 27%-ды, Түркмөнстанда болсо 25%-ды, Тажикстанда 24%-ды түзөт. Ал эми Кыргызстанда бул көрсөткүч 17%-ды түзөт экен. Бул аталгандар авторитардык өлкөлөр. Ал эми биз болсо 17% менен отурабыз. Ал эми өткөн президенттик шайлоодо жалгыз аял талапкер болгон. Учурда саясий партиялардын лидерлеринин арасында жалгыз аял Клара Соронкулова Кыргызстанда айрым түшүнүктөр дагы деле кыз келиндерге бут тосуп жаткандыгын айтат. Ал кыргыз саясатында аялдар толук ордун табуусу үчүн тийиштүү көмөктөр керектелет дейт. Бизде Кыргызстанда чынында саясатка катыша турган, мамлекетти башкарууга катыша турган активдүү, билимдүү, күчтүү аялдар абдан көп. Бирок ар кандай себептер менен өзгөчө жана калыптанып калган стереотиптердин кесепетинен да анан эркектердин ошол аялдардын саясатка катышып аткан мамилесинен ошондуктан аялдар көп активдүү катыша албай атат. Менин оюмча бул жагынан дагы биз абдан бир чоң агартуучулук иш алып барышыбыз керек. Аялдарга ошо шарттан башка дагы аялдарга кандайдыр бир мындай түрткү беришибиз керек да саясатка катышканга. Форумга келген эл аралык уюмдардын адистери Кыргызстанда аялдардын чыккан лидерлер аз экендигине токтолуп, буга түз диалогтордун аздыгы, коомчулукта өз ара байланыштын аксап жаткандыгы себеп экендигин белгилешти. Өлкөдөгү аял затын ордуна байланышкан көйгөйлөрдү чечүү үчүн аялдардын укугун 8-мартта гана эстебестен тынымсыз иш алып баруу зарылдыгын айтышты. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлү гендерлик теңчилик тууралуу кыргыз бийлиги менен биргеликте жаңы улуттук стратегия иштелип жаткандыгын кабарлады. Новая национальная стратегия по гендерному равенству. Гендердик теңчилик тууралуу жаңы улуттук стратегия 2021-жылдан 2030-жылга чейин пландалган. Анын негизги өзгөчөлүктөрү ал жаңы мезгилге, жаңы талаптарга, жаңы чакырыктарга ылайыкташкан. Бул стратегия Кыргызстанда гендердик теңчилик жаатында көйгөйлөрдү буга чейин колдонулбай келген жаңы ыкмалар менен мезгилге ылайык чечүүгө шарт түзөт. Бул долбоордун алкагында аялдардын укугуна байланыштуу дагы бир нече иш-чаралар өткөрүлөт. Алардын арасында аялдарга карата зомбулукка каршы аталышындагы 16 күндүк акция дагы уюштурулат. Белгилей кетсек, иш-чаралар Швейцария өкмөтүнүн колдоосундагы Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын Кыргызстанда 2020-2021 жылдары шайлоолорго көмөктөшүү долбоорунун алкагында жана Жапон өкмөтүнүн колдоосундагы Европа биримдиги менен Бириккен Улуттар уюмунун жана анын аялдар түзүмүнүн теңдик нуру демилгесинин алкагында өтүүдө.